İçinde adam yamçı kalbay kaldır, adamı da ölü kaldır. Ош-Бишкек жолунда кайрадан бензовоз өрттөндү. Көйлөрдүн айтуусунда бензовоздун айдоочусу дагы көз жумганы айтылууда. Окуя Ташкөмүр менен Каракөлдүн ортосунда болгон. Снос боюнча Оштун мэрine арнап тамашоочулар снос деген ыр чыгарды. Жаңы батирени ашкана эмеректерин сураган жарандын өтүнүчү аткарылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. İçinde adam yamçı kalbay kaldır, adamı da ölü kaldır. Социалдык тармактарда Ош-Бишкек унаа жолунда фура өрттөнүү деген видео тарады. Анда айтылгандай 1 августта Бишкек-Ош жолу кырсык болду жана фура өрттөнү деп айтылган. Такталган айрым маалыматка караганда кырсык Ташкөмүр районунда орун алган. Фура оодарылып кетип, күйүп кеткени көрсөтүлгөн. Кадрда көрүнүп тургандай көптөгөн автоунаалардын пробкада турганын көрүүгө болот. Азырынча расмий органдардан комментарий бериле элек, кошумча кийинчерээк маалымат беребиз. Şamal saydan Bişkek'e karab ketatqanda da özüm Kızıl Beyit'e jetpey. Kırtoy pavrot barlı. Aşağıda eken. Benzavos eken. İçinde benzini meni. Örtönüp kettir. Pavrottan burulav var. Kaptaldağan maydan jığılıp. İçinde adam yamçı kalbay kaldır, adamı da ölü kaldır. Kүйіп кеткен ақсайт ешкім жолай албайды. 45-6 жолу жарылды да. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Снос рейд чуркоо Оштун мэрине арналып ыр чыгарылды. Тамашоодогу универсал командасы Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевга арнап ыр чыгарышты. Анда шаардагы болуп жаткан снос иштери, курулуштар камтылган. Ошондой эле мэрдин таң атпай чуркаганы, рейд өткөргөнү, элге жакын болгону айтылат. Мындан тышкары универсал командасы Өзбекстанда өткөн иш-чарада жеңиш менен кайткандарын билдирип, бир да жетекчи ошол учурда куттуктабагандыгын эскеришти. Жаңы батирене ашкана эмерегин сураган жарандын өтүнүчү аткарылды. Батирейси ачкыч тапшыруу учурунда кала башчысына ашкана эмерегин алууга жардам берүүнү суранган болчу. Бүгүн Жеңишбек Токторбаевдин жеке каражаттан ашкана эмерек алынып, үйүнө жеткирилди. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Ошто 2,5 гектар аймактагы мыйзамсыз гараждар бузулууда. Ош шаарында Исанов көчөсүнө жайгашкан жалпы аянты 2,5 гектар болгон аймактагы гараждар алынууда. Бул тууралуу шаардык муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка караганда аталган курулуштар жекелик жана Ак Бура каналдарынын жээгинде жайгашып, суу коргоо аймагына туура келгени аныкталган. Учурда гараждарды бузуу иштери соңуна чыгып калды. Муниципалдык жетекчилик бул аймакта мурдагы гараждардын ордуна эс алуу багын уюштурууну пландоодо. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассалаmu алейкум, Кыргыз элим, Шекербеков Мирлан.
сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бeri ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт. Ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Жардам неме? Мухаммед. Мынау кухонный гарнитур барсын бит, канча турат экен? Мен Розиева Шахназада жанына, Ош шаарынын тургуну, Субханалиев көчөсүндө жашайт элем. Биздин үйүбүз сноско түшүп калгандыктан, биздин мэрибиз бизди талаада калтырбай, ушундай шаардын ортосунда борборунда Жашнакай мына 2 бөлмөлүү батырды берип, бир күндө эле берип калды да магачы. Биринчи күнү келди, снос деп жазылып кетип атканда, анан кийин эртеси күнү эле бекер эле мага бекер. Анан кийин мына 3 бала менен талаада калтырбай, эртеси күнү мени көчүрүп мындай Жашнакай батирге чыгарып кошту. Анан ошондо дагы мэр биздин ошо шаардын мэри жөн кетпей, мен ошо кетип атканда мен ушундай көйгөйүм бар эле, кухонный гарнитур деп айтсам, майлы деп атып, эртеси күнү гана ушундай сонун жапжаңы кухонный гарнитур алып келип беришти да. Ошондой биздин мэрлерибизге бизге коюп берген, президенттерибизге рахматымды айтам, генералыбызга рахматымды айтам. Өмүрлөрү узун болсун, иштери ийгилик болсун, балдарын бактысын көрсүн. Бизде ушундай жарандарды колдоп атканына рахмат деп айтам. Siz Oşko жаңы келгенде, элим бар эле, артык жок эле. Шаарыбыз Бангладеш эле, ызы чуу эле, тартып жок эле. Тазалык шаарыбызга деп, уктабай түндө, шуркады күндө. Шаарыбыз барыбызга деп, жаткызбай үйгө, чуркатты күндө. Тартипке келтирдиңиз көчөлөрдү, базарды, жерге күлтүп бердиңиз, жыртып салып кагазды. Анча-мынча бизнесмендер жаман көрүп калганы, эске албаңаларды. Элдерге жагып жатат кылганыңыз барысы, батасын берип жатат жашыда карысы. Башка шаарлар талашат сизди бизден барысы, бере албайт сиздей мери тауып алсын ачыгып. Эл үчүн иштеп жатат жаман дебе жакжайып, өзү үчүн иштегенде жатат эле калтайып. Бакта дебе айта берем болуп жаткан чындыкты, кетпеңиз биздин шаардан калсаңыз. Өлкөнүн намысын коргоп, утуп келгендер сыйлык алышты. Балдардан намысты коргоп, Ташкент тарапка мылтыр барышты. Кыргыздын маданиятын 8 өлкөдөн коргоп жарышты. Ошентип биринчи орун алтын кубокту алып кайтышты. Башкалардын жетекчиси колдоп дагы барышты. Биздикилер костюмшунда алып бере албай калышты. Утуп келсек сыйлаганга жарабай да калышты. Барбы өзү намысы. Ошондо сиз болгондо болот эле башкача, колду кармап бекем кысып берет эле захвата. Сүйүнүп көтөрүнүп балдардын дуктары, ошентсе да элдер колдоп дуктарын сынбады. Бастыңыз эл үчүн деп ылайларды таштарды, сизди көрүп башка мерлер үлгү ала баштады. Күнү түнү эмгектенип жекесинен агып тер, бардыгына үлгү алган бул биздин мэр. Ушуну ичи вообще мосул деп мага комментаторлар. Силер өзүңөр ошакта болгон жоксуңар. Бүт денесин баары көгала экен. Ошону зафиксировать этип Бауыржанга заявление жаздырдым. Ал уже чүнчүп, коркуп, эмне дерин билбей, адвокатка дагы, следовательге эч кимге ишенбей калыптыр. Анан мен түшүндүрүп берип, окуп, анан түшүндүрүп бергенден кийин анан кол коюп берди ошояктан. Билбегенден сүйлөп, анан Бауыржанга коюлган статья боюнча 330 статьянын берени экинчи части чашки деп. Азыр мынаки адвокат ошоякта мамлекеттик адвокат. Биринчи частина өткөзүп атат. Ошого Бауыржан кол койорбой коркуп, жок мен буларга ишенбейм, мен чыккандан кийин до конца отургузула, андан да оор статьяны койгула.
деп атат. Молодец, еще дуктан түшпөп. Ал жактагылар 2300төн байке, бери жакта 800төн бар. Шылдыңдаса дагы. Мен чыккандан кийин мен акыйкатка жетем деп атат ал. Анан болсо, ошентип уруп суккулап эле бизде ушундай болуп калабы? Барын ошентип мойнуна илип эле статьяны коюп эле. О 330 статья. Религиозный, национальный, этнический разжигание, анан религиозный деген. Бул Бауыржанга причем тут сүйлөгөн, менин оюм боюнча деп туруп, жаман сүйлөгөнү боюнча бул статья кандайча коюлуп атат? Сөгүнбө деп эскерткенде силер жиндисиңерби? Сөгүнөт любой ал взрослый адам. Мен аны переделывать этмек билем. Биринчиден. Экинчиден, ким ойлоп тур аны антып теги камап салышарын. Сөгүнүп атса, өзүңөр провокация кылып атасыңар. Мени канча сөгүндүрөсүңөр силер? Мен жөндөн жөнгөлө эч кимди сөкпөйм. Мени келип сөккөн үчүн сөгөм. А силер өзүңөр ошондо провокация кылып туруп, ошондой сөгүнчү кылып койгонсуңар. Ал деген кыйын журналист болчу. Керек болсо Эрулан Кокулов деген ошо местасында отурат азыр. Ошо Бауыржанга, благодаря Бауыржан. Оказывается, вон мне пишут все. И в комментариях, и везде пишут. Эрулан Кокулов деле ой, бул биз убагында кыйын болчу деп поддержка кылып койсо болмок негизи. Көтүн кышчы макулбу дейт. Сага окшогон ушундай долбоёбский комментарий жазган долбоёпторду камаш керек, уктуңбу? Мен чочко. Көтүмдү кыспайм. Не кыла аласың? Бауыржан слишком сөгүнөт дейт. Ооба, аны никто не отрицает, что он сөгүнөт. И что? Сөгүнсө 10 жылга кетириш керекпи? Давай сени да сөгүнгөн үчүн алдыга жазган комментарийиң үчүн 10 жылга кетиребиз. Кандай дейсиң? Петиция менен еще кол чогултуп туруп сени топтоп туруп алда комментарийиң үчүн отуруп койбойлу 10 жылга. Макулсуңбу сен? Колуңан келеби дейт. Келет эле. Азыр Шердорго айтам, сага петиция чогултуп туруп алда комментарий үчүн отургузуп коет азыр. Мен сени. Меңди иштетпейсиң кичине. Ал сөгүнсө жинде болсун. Өлтүргөн адамды 18 жылга кетирип атса, муну эмне бар 10 жылга кетирген, ошо туурабы кичине адилеттүү карабайсыңарбы? Жагабы, жакпайбы силерге? Нейтральный карагыла да. Религиозный, национальный, этнический разжигание, она